Эфирде жаңылыктардын кечки чыгарылышы. Саламатсыздарбы? Студияда Гүлкайыр Жанымбетова. Бүгүнкү чыгарылышта. Оренбург облусунда жол кырсыгында каза тапкандардын биринин сөөгү Кыргызстанга жөнөтүлөт, калган 3 адамдын өздүгү тактала элек. Алайда токко урунган жоокер каза тапты. Ал бүгүн Гүлчөдө жерге берилди. Кыргызстанда өндүрүлгөн алтын күмүштү Кыргызстандын зергерлери колдоно албайт. Алар чет өлкөдөн чийки затты алдырып иштетет. Бүгүн зергерлердин иши талкууга алынып, атайын мыйзам долбоору сунуштала турган болду. Биз зордук зомбулукка каршыбыз. Ош шаарындагы Киров атындагы мектеп гимназиясында биз зомбулукка каршыбыз аттуу флешмоб уюштурулду. Россиянын Оренбург Акбулак жолунда болгон жол кырсыгында каза тапкан 4 адам жана жабыркаган 3 адам Кыргызстандын жарандары. Дагы бир жабыркаган адам Өзбекстандын жараны. Кечээ Оренбург облусундагы жолдо 2 унаа сүзүшүп өрттөнүп кеткен. Алар Мерседес чакан жүк ташуучу унаасы жана Toyota үлгүсүндөгү минивен болгон. Мерседес унаасын Өзбекстандын жараны башкарып бара жаткан, ал жол кырсыгында жаракат алып, Соль-Илецк шаарынын ооруканасынын хирургия бөлүмүнө жаткырылган. Ал эми Toyota унаасында айдоочу жана анда бара жаткандар кыргызстандыктар болгон. Алардын 3-өө Соль-Илецк шаарынын ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган, айдоочу жана 3 адам каза тапкан. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Орусия Федерациясынын Оренбург облусунда болгон жол кырсыгынын кесепетинен каза болгондордун жакындарына жана туугандарына көңүл айтты. Өкмөт башчысы тышкы иштер, саламаттыкты сактоо жана өзгөчө кырдаалдар министрликтерине жана тиешелүү кызматтарга каза болгондорду Кыргызстанга алып келүү маселесине ар тараптуу жардам берүүнү тапшырды. Мындан тышкары жаракат алган жарандарга зарыл болгон медициналык жардамды көрсөтүү боюнча тапшырмаларды берди. Каза болгон 4 кыргызстандыктын биринин сөөгү мекенине жөнөтүлүүдө. Бул тууралуу Кыргызстандын Оренбургдагы ардактуу консулу Таалайбек Жандар уулу Азаттык радиосуна билдирген. Анын айтымында калган 3 маркомдун өздүгүн аныктоого, документтерин даярдоого убакыт керек. Ошто токко урунуп ооруканага түшкөн жоокер каза болду. Жабырлануучу 6 декабрда Ош облустук ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Кечки саат 6-дан кийин абалы кескин начарлап кеткен. Жоокер жогорку вольттуу электр зымынын жанынан өтүп бара жатканда сактык чараларын колдонгон эмес. Ал 4 декабрда Алай аймактык ооруканасына оор абалда жеткирилген. Жоокер тактикалык машыгуудан кийин аскердик бөлүктөгү радиотелефонисттин жабдыгынын жогорку вольттуу электр өткөргүч зымынын жанынан өтүп бара жаткан учурда токко урунган. 5 декабрда Алай аймактык ооруканасынан Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасына которулган болчу. Реформанын ийгилиги каражаттан эмес, техникадан эмес, эң биринчи кезекте жеке силердин ички абийириңерден, инсандык тазалыгыңардан жана адилеттүүлүгүңөрдөн көз каранды деп белгиледи өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков бүгүн сот системасынын 95 жылдык мааракесине арналган иш-чарада судьялык корпуска кайрылып жатып. Мамлекет башчысы белгилегендей, адилеттүү сот бийлигин түзүү үчүн мамлекет тарабынан ар тараптан колдоолор көрсөтүлүп келүүдө. Сот тутумун каржылоонун көлөмү жылдан жылга өсүп жатат. 2018 жылы сот системасына 1 миллиард сомдон ашуун каражат бөлүнгөн, ал эми 2019 жылга карата 2 миллиард 154 миллион сомду түзүп, анын бюджети 35%га көбөйгөн. Соттор керектүү материалдык техникалык ресурстар, техника менен жетиштүү камсыздалууда. Ошону менен катар айрым бир көйгөйлөр бар. Алар дагы өз ырааты менен чечилип келе жатат. Эми силерден дагы ошого жараша кайтарым болуп, өлкөдө адилеттүү, элишенген сот системасын орнотуу талап кылынат. Судьянын дили, дүйнөсү тазаланмайын, сот системасы тазаланбайт. Коом өнүкпөйт деп баса белгиледи президент Сооронбай Жээнбеков. 2020 жылы мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн алкагындагы долбоорлор масштабтуу түрдө жүзөгө ашырыла баштайт. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев мамлекеттик жеке өнөктөштүктү өнүктүрүү боюнча кеңеште билдирди. Өкмөт башчы мамлекеттин жана жеке ресурстардын биригүүсү экономиканы өнүктүрүүдөгү туура кадам болуп саналарын билдирди. Көпчүлүк социалдык маселелерди ушул система аркылуу чечсе болот. Муну менен катар мамлекеттик жеке өнөктөштүктөгү долбоорлордо 3 тараптуу баланс, мамлекет, бизнес жана керектөөчүлөр сакталышы керек.
Быйыл парламент көпчүлүк жол жоболорду жеңилдеткен жана бардык тараптардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейткен мамлекеттик жеке өнөктөштүк жөнүндө мыйзамдын жаңы редакциясын кабыл алды. Мындан тышкары экономика министрлигине караштуу мамлекеттик жеке өнөктөштүк борбору түзүлдү. 2021 жылга чейин долбоорлорду жүзөгө ашыруу боюнча фонд түзүлдү. Ага техникалык, экономикалык негиздеме жана тендердик иш кагаздарды даярдоо үчүн $4 миллион бөлүнгөн. Акыркы 10 жылда биринчи жолу мамлекеттик жеке өнөктөштүк механизмин ишке киргизүү иши башталганы маанилүү деп белгиледи премьер-министр. В течение 10 лет мы очень много говорили. Бүгүнкү күндө дээрлик бардык инфраструктуралык объектилер мамлекеттин эсебинен каржыланууда. Бюджеттин тартыштыгынан улам жаңы объектилердин курулушу жана эскилери оңдоп түзөөдөн өткөрүлбөй келген. Тышкы каражаттардын эсебинен кырдаалдан чыгуудабыз. Бирок дайым сырттан жардам күтө бергенибиз болбойт. Сырттан акчалганды кыскартуу керек. Өлкөнүн экономикалык өсүүсүн камсыз кылуу үчүн бизнестин активдерин колдонуу таасирдүү чаралардан болуп саналат. Дүйнөлүк тажрыйба көрсөткөндөй мамлекеттик жеке өнөктөштүк программасы көпчүлүк өлкөлөрдүн инфраструктуралык маселелерин чечүүгө жардам берген. Реализация проектов КЧП. В этом году принят новый проект закона. Кыргызстанда ири көлөмдө алтын күмүш өндүрүлөт, бирок баары экспортко кетип, атамекендик өндүрүшчүлөрдүн колу жетпейт. Бул тууралуу Кыргызстандагы ишкерлер жана зергерлер союзунун жетекчиси Сталбек Акматов билдирди. Алтын күмүш өз өлкөбүздө чыкканы менен аны жергиликтүү зергерлер иштете албайт. Себеби баасы кымбат жана салыктар жогору. Айласы жок зергерлер чейкизатты чет жерден ташып келүүгө аргасыз. Өзүбүздө өндүрүлгөн алтын күмүштөр өлкөбүздө кайра иштетилсе, жумуш орундары түзүлүп, мамлекетке чоң пайда болоорун серепчилер белгилейт. Жаңы жылдан кийин зергерлерди колдоого алган мыйзам долбоорун жогорку кеңешке сунуштоо пландалууда. 20 жылдан ашык убакыттан бери зергерчилик менен алектенип көптөгөн шакирттерди тарбиялаган Надыр Момунбаев бул чакан жерде алтын күмүш сөйкө, шакек, билерек, чынжырчаларды жасайт. Ата кесибин аркалаган зергерчиге жарандар баалуу буюмдарын алып келип, каалаган буюмдарын өзү каалагандай жасатып кетет. Мында сатып алуучу жалгыз гана өзүнө таандык болгон буюмду жасаткандыктан кымбат болот. Кыргыз зергерлери жасаган буюм сапаттуу болгондуктан коңшу мамлекетте барктуу. Зергерден алып жасатып туруп такса, ошо адам биринчи таккан болот да. Кызыктуу жери болот. Мурда, агар билсеңиздер, бардык мына өзүбүз Курманжан Даткайымызы өзүнүн зергери болгон. Манасты дагы зергери болгон. Эмне үчүн? Ошо башкалардан башканы таккан нарсаны такпаган да. Ошо бир жасап берген нерсени жасап берген. Кыргызстанда зергерчилик мигдеген жылдар бою келе жаткан өнөр. Бул өнөрдүн өлкөдө өнүгүшү солгон. Алтын да, күмүш да өзүбүздө өндүрүлгөнү менен баары экспортко кетет. Мындан улам Кыргызстанда өндүрүлгөн түстүү металлдарга салыктын көлөмү жогору болгондуктан зергерлер сатып ала албай, чет мамлекеттен буйрутма менен алдырат. Бирок аны да иштете албай кыйынчылыктар көп болгондугун айтышат. Ошондуктан кошумча нарк салыгын зергерлер мамлекеттен жеңилдетип берүүнү суранууда. Салык маселеси өтө чоң нагрузка болуп турат. Кошумча нарк салыгынан 5 жылга бошотуу боюнча мыйзам демилгеси каралып атат. Бүгүнкү күндө биздин эл өкүлдөрү уже муну депутаттар Байпакбаев, Экмат Журукбаевич алып барып атат. Жумушчу топтун мүчөсү зергерчиликти өңтүрүү боюнча. Ал кошумча нарк салыкты биз эгерде бошотсок, бул зергерчиликке баягы жеңилдик берилет. Эмнеге себеп дегенде бүгүнкү күндө башка 3-чү мамлекеттерден келген зер буюмдарынын салык карап көрсөк, 1 грамм алтынга, мисалы Түркия мамлекет 345 сом. Бизде 1 грамм алтынга 307 сом төлөнөт да. Ошондо биз атандаштыкка тең туура келбей атат. Биз утулуп атабыз. Кыргызстандагы зер буюмдарын өндүрүүчү атамекендик зергерлерди колдоого багытталган мыйзам долбоорун толук кандуу иштеп чыгуу үчүн бүгүн атайы жыйын уюштурулду. Ага депутаттар, эксперттер, зергерлер, ишкерлер катышты. Зергерлерди колдоого багытталган маселе буга чейин жогорку кеңеште 3 жолу каралып, зергерлерге салык жагынан жеңилдиктерди түзүү сунушталган. Эми кайрадан Кыргызстанда өндүрүлгөн алтын күмүштөрдүн өзүнүн баасында арзан сатып алып, салыктарды кыскартууну депутат Абдывахап Нурбаев жаңы жылдан кийин көтөрүп чыгаарын билдирет.
Өзүбүздө чыккан алтынды буларга биз өз басына берели деп атабыз. Мына ошондо бизде 3000 жумуш орун пайда болот экен. 1 тонна менен. Ошон үчүн булар бул бир жагынан бизде туризмди өнүктүрүүгө чоң салым кошот. Анткени сөз сырттан туристтер келгенде кыргыз колориттеги бир кыргыздын улуттук бирдемелерин сатып алганга аракет кылат. Зергелер ошо алтын аркылуу жасаса, бул да жакшы болот да. Мисалы үчүн биз ошол эле Армения мисалы үчүн зергелер өтө өнүккөн, анткени алар өздөрүнүн ошо улуттук колориттин ар кандай нерсесин колдонуп, өздөрүнүн Арменияда ар кандай кожерин чыгарышат экен. Анан келгенде сөз алып кетишет. А бизде ошол нерсе аз болуп атат да. Бул деген чоң ошол көп тармакка алдыга жылууга мүмкүнчүлүк берет да. Зергерлердин эсептөөлөрүнө караганда шарттын жоктугунан Кыргызстанда зергерчилик менен алектенген ири ишкана да жок. Бул тармакка ири инвестиция да салынбайт. Учурда 40-50 чамалуу чакан ишканалар бар. Алардын айрымдары өз үйлөрүн ишканага айландырган. Андагы чакан бөлмөдөгү көпчүлүк зер буюмдар кол күчү менен жасалат. Адыл Акжул уулу, Айбек Үсөн, жаңылыктар. Ош шаарында салыктар айланасында болуп жаткан талаш-тартыштар боюнча жыйын уюштурулду. Иш-чараны Жогорку кеңештин алдындагы бизнести өнүктүрүү кеңеши өткөрдү. Ага Жогорку кеңештин депутаттары, эксперттер, салык кеңешинин жетекчилери, юристтер катышты. Жыйында салык системасындагы көйгөйлөр талкууга алынды. Катышуучулар мамлекет менен салык төлөөчүлөрдүн ортосунда пикир келишпестиктер орун алганда чечимдердин 98% өкмөттүн пайдасына чечилерин айтып тынчсызданды. Бул жаатта тең салмактуулук жок болуп, салык төлөөчүлөр уттуруп жаткандыгы белгиленди. Жыйын салык төлөөчүлөрдү коргоо, колдоо максатында уюштурулду. Эми бул жаатта мыйзам долбоорун иштеп чыгуу сунушталды. Андан кийин азыр түшүндүрмө иштери жүрүп келатат. Биринчисин Бишкектен өткөзгөнбүз, бүгүнкүсү Ош шаарында болуп атат. Андан кийин ушу бул маселелерди чечүү үчүн иш тобу түзүлөт. Иш тобу түзүлгөндөн кийин Жогорку кеңештин төрагасы чечим чыгарат. Ошол иш тобу ушул чечүү жолдорун издеп, андан кийин жаңы бир мыйзамга чагылдыранга аракет кылабыз. Терезелери жылууланбагандыктан мектепке берилген жылуулук ысырап болууда. Бүгүн Ош шаардык кеңешинин депутаттары калаадагы мектептерди кыдырып чыкты. Анда терезелери жылууланбаган мектептин жетекчилерине эскертүү берилди. Мындан тышкары окуучулардын билим сапаты дагы көзөмөлгө алынды. Ош шаарындагы номер 24-орто жана жалпы билим берүүчү мектепте китеби жок сабакка келген окуучулар дагы кезикти. Аталган мектептин мугалимдер жааматынын ишмердүүлүгү шаардык кеңештин өкүлдөрү тарабынан сынга алынды. Бул жаатта Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын көзөмөлү жок жана тиешелүү иштер жүрбөй жаткандыгы белгилүү болду. Көзөмөл такыр жок. Жергиликтүү бийликтен чыккан, шаардык кеңештен чыккан токтомдор, мыйзамдар бир дагы аткарылбайт. Бир дагы ушул аймактарды өнүктүрүү жылындагы колдоо бир дагы жок. Аларга бөлүнгөн акчалар максатсыз кеткендей. Анын бирден бир себеби мына биздин ушул шаардагы орунду күчөтүшү, балдардын билимге сабатсыздыгы ушул көрүнүштүгө алып келди деп ойлойм. Бул менен билим берүү башкармалыгынын эртеге буйруса токтомдордун аткарышы боюнча карайбыз. Ошо жеринде дагы талкуулайбыз бул маселени. Анан бир тараптуу эмес, бир жалпы карап чыгып туруп, тиешелүү токтомдорду дагы чыгарып, керек болсо чара көргөнгө чейин барабыз. Жарандык коом ар бир жарандын катышуусунда, Жалал Абад облусуна караштуу айыл өкмөттөрдөн түзүлгөн жумушчу топтордун катышуусунда жарандык активдүүлүктү күчөтүү максатында семинар өттү. Семинар 3 күн бою уланып, коомчулукта болуп жаткан көйгөйлөрдү чечүүдө маалымат каражаттары менен байланышуу жолдору айтылды. Иш-чарага Жалал Абад облусунан жарандык активисттер, айыл өкмөт өкүлдөрү катышып, жергиликтүү коомдогу көйгөйлөр боюнча талкуулар жүрдү. Бул жаатта изилдөө иштери жүрүп, аны чечүү жолдорун ишке ашыруу долбоор алкагында уланат. Негизги максат жарандарды коомдук процесстердин жүрүшүнө катыштыруу, коомчулук менен болгон байланышын чогорулатуу. Бул жерде ушул Америка Кошмо Штаттын жана USAID деген программасы бар. Бул ушул долбоор ушул агентствонун алкагында өткөрүлүп жатат. Биздин ушул эң негизги уюмдар MSDSP жана ушул IDEA деген уюм жаштар менен иштейбиз. Эң негизги ушул жаштарды процесстерге киргизип туруп, булар жаштар ушул өзүнүн коомчулугунда кандай көйгөйлөрдү аныктаса, ошол көйгөйлөрдү жумушчу топ катары аларга грант берилип, ошол жана сумма
маселеси болобу, жол маселеси болобу, ар кандай маселелер эми кайсыл маселе аныкталса өздөрү изилдөө жүргүзүшөт да, ошол маселелерди чечкенге аракеттенишет. Барпы айыл өкмөтүндө экологияга байланыштуу биздин жаратылышыбызды коргоо максатында биз ошол тазалык акциясын өткөргөнбүз. Ага ошол жергиликтүү калктын жаштары жана айыл өкмөтүнүн кызматкерлери 14 жаштан 28 жашка чейинки жаштар катышышкан. Ушундай мероприятие өткөрүп биз өзүбүздүн ушул тренингдер натыйжасында, бул демилгелүү жаштар долбоору натыйжасында биз ушундай сонун акцияларды уюштуруп, анан өзүбүздүн жаштарды дагы кайдыгер карабастан жаштардын кандайдыр бир активизмин жогорулатуу максатында ошол активдештирдик да. Биз зордук зомбулукка каршыбыз. Ош шаарындагы номер 4 Киров атындагы мектеп гимназиясында биз зомбулукка каршыбыз аттуу флешмоб өттү. Акция 16 күн бою уланып, ар бир күнгө иш-чаралардын планы бекитилген. Бүгүнкү акциянын алкагында өткөн флешмобко 9-10, 11 класстын окуучулары катышты. Андан соң окуучулар арасында класстар аралык ачык сааттар уюштурулуп, өзүн-өзү алып жүрүү маданияты боюнча дебат өткөрүлдү. Мында бүгүнкү жаштар маданияты боюнча терс жана оң көз караштагы пикирлер айтылып, талкуулар жүрдү. Ошондой эле зомбулукка каршы багытталган дубал гезиттер илинди. Иш-чаранын негизги максаты жаштар арасындагы жоосунсуз жоруктардын алдын алуу жана өз укуктарын коргой билүүгө окуучуларды чакыруу. 1-класстан 11 класска чейин сүрөттөр тартышты. Аябай активдүү катышып, өздөрүнүн укугу кандай убакытта кандай өздөрүн алып жүрүүнү, ар бир мугалим окуучулар менен биргеликте өздөрүнүн ой сырларын ачык айтканга үйрөттү. Андан сырткары дагы биздин балдар эмнесине мен ушунчалык сыймыктанам, биздин окуучуларыбыз менен өздөрүнүн оюн ачык айткын айта алышат. Ишемби күнү Ош шаарында массалык ишембилик өткөрүлдү. Калаанын бардык аймактарында мекеме ишканалардын кызматкерлери өздөрүнө караштуу аймактарды тазалап чыкты. Демилгени жергиликтүү бийлик көтөрүп, шаардын бардык тургундары тартылган. Ошондой эле ар бир аймактын жашоочусу өз турагынын айланасын тазалады. Мындан тышкары Дене тарбия жана спорт комитетинин кызматкерлери, белгилүү спортчулар жана машыктыруучулар Ак Бура дарыясынын жээгин тазалады. Ишембиликке шаардыктар активдүү катышты. Мына ушул жана башка кабарларды сиздер Ош ТВ чекиткеji сайтынан окуп таанышсаңыздар болот. Алдыда сайт кабар жана эртеңки күнгө болгон аба ырайы туурасындагы маалымат күтөт. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.